Hi guys, today I want to talk about English. Then let's start. Birinci эле бул өзүбүздү тааныштырганда Hi, I'm Ayçolpon деп тааныштырабыз. Бирок Америкада кыска жана нуска I'm Chopa. I'm Ayçolpon деп тааныштырып койсоңуз, бул My Name'стин жаңы версиону. Кийинки неги Кыргызстанда биз фамилияны анан атыбызды айтабыз. Ал эми Америкада болсо бул биринчи сиздин атыңыз, анан фамилияңыз кетмекчи. Жана дагы мен азыр эсиме түшүп атат, Кыргызстанда биз name атыбыз, анан surname бул фамилиябыз деп үйрөнгөнбүз. Бирок Америкада антип кыйналыштын кереги жок, себеби first name is my name, Ayçolpon, last name is Айтиева, my фамилиям болуп эсептелинет. Ошондуктан бул жакта биринчи атыңызды айтасыз, first name, фамилияңызды айтасыз, last name. Жана сиз эгерде Америкага келе, негизи эле англис тилге байланыштуу үйрөнүп же бул жака пландап жаткан болсоңуз, биринчи эле сизге айтуучу акыл насаат бул өзүңүздүн атыңызды жана фамилияңызды, last name, first name'ыңызды англис тилинде спелл кыла турган мүмкүнчүлүгүңүз болуш керек. Ал деген өзүңүздүн атыңызды тамгалап айтып бере алышыңыз керек, атыңызды жана фамилияңызды. Кантип деп таңгалап жаткан болсоңуз же эмнеге деп жаткан болсоңуз, анда биздин Жан же Анна деген сыяктуу оңой аттарыбыз жок. Айчолпон, Нурчолпон деп кыйын болгондуктан американецтерге ошол сөздөрдү угуп жазыш кыйын. Ошондуктан биз аларга тамгалап айтып беришибиз керек. Тамгалап айтып берген сырткары дагы айтып жатып сиз ошол тамгага сөздөрдү таап айтышыңыз керек да. Мисалы үчүн A as an apple дегендей кылып. Эмнеге? Себеби башка жактан келген адамдардын баарынын эле акценти бар. Анан ошол тамгаларды айтканда A, B, C, X, Y, Z деп биз туура эмес айтып коюшубуз мүмкүн, же катачылыктарды же болбосо негизи эле айтканыбызда тиги адамга түшүнүксүз болушу мүмкүн да. Ошондуктан мисалдар менен айтышыңыз керек. Айталы. Hi, can you spell your first name, please? Yeah, my first name starts with A as an apple, I as in India, C as a Charlie, H as a Helen, O as a orange, L as a Larry, P as a Peter, O as an orange, N as a Nancy. Thank you. Can you spell your last name? And yeah, sure. Деп spell кылып кете бересиз. Достор, мындан кийин ар бир жуманын Monday биринчи күнүндө менен ушул American English деген видеолорум чыгып баштамакчы. Бул жерден сиз мен үйрөнгөн пайдалуу англис тили же болбосо мен Кыргызстандан үйрөнгөн англис тилин бул жакта жардам бердиби, бербедиби же ар кандай сөздөр тууралуу үйрөнмөкчүсүз. Ошондуктан менин каналыма катталыңыз, жана суроолоруңуз болсо төмөндөгү комментарий жазыңыз.